Тема сандардын касиеттери берилген эрежелер боюнча А кошулган Б барабар Б кошулган А. Демек сандардын орун алмаштыруусунун алардын суммасы өзгөрбөйт деген эреже. Же болбосо кандайдыр бир сандардын катарынан 109 кошулган 11 деген санды алайлы. Бул барабар 11ге 109'ду кошсок 120. Демек орун алмашуудан алардын суммасы өзгөрбөйт. Кийинки эреже топтоштуруу эрежеси болуп эсептелинет. Кош амалына карата кандайдыр бир 47 деген санды 14гө кошуп 86га кошсок бул экинчи сан менен үчүнчү сандын кошуп биринчи санга кошконго барабар. Же болбосо 14'тү 86га кошсок анда 147 саны келип чыкты. Кийинки эреже боюнча кандайдыр бир 10 деген санга 0'ду кошсок анда ал сандын өзүн алабыз 10. Же болбосо кандайдыр бир 9 деген сандан 0'ду кемитсек анда ал сандын өзүн алабыз. Кийинки эреже боюнча кандайдыр бир 42 санынан кошсок санына 86 санын жана адан 42-ни кемитсек бул барабар биринчи сан менен экинчи сандын айырмасына жана үчүнчү санды кошконго барабар. Же болбосо 86 келип чыгат. Кийинки эреже кандайдыр бир 190 санынан экинчи жана үчүнчү санды кошуп башкача айтканда 90 жана 25'ти бул барабар биринчи жана экинчи сандын айырмасы 190 кемитилген 90 жана үчүнчү сандын кемитебиз. Же болбосо 75 саны келип чыгат. Саны. Демек үчүнчү эреже боюнча кандайдыр бир 9га биринчи жана үчүнчү санды кемитип кошсок бул барабар биринчи экинчи сандын суммасы кемитилген үчүнчү сан. Же болбосо 10. Эмес 10. Эми кийинки эреже кандайдыр бир биринчи сандан экинчи жана үчүнчү сандын айырмасын
кемітсек, бұл 10 қосылған 5, демек 15 сан келіп шығады. Бұл жерде қашан ашқанда минус белгіміз плюсқа өзгереді. 5 санының алдындағы минус белгіміз плюсқа өзгеріледі. Шоқтан қосып жасаңыз. Кейінгі ереже бойынша орын алмашудан, сандардың орын алмашусынан алардың көбейтіндісі өзгербейді деген ереже. Болмаса қандайдыр бір 10 көбейтілген 4 бұл барабар 4 көбейтілген 10 болса 40. Алардың көбейтіндісі өзгерген жоқ орын алмашусынан. Демек кейінгі ереже бойынша 50 көбейтілген 12 көбейтілген 2 деген санды алсақ, бұл 50 көбейтілген 12 көбейтілген 2. Топташтыру ережесі көбейту амалына қаратылған. Бұлардың көбейтіндісі 24. 24-ті 50-ге көбейтсек, 24-ті 50-ге көбейтсек, 24 көбейтілген 50. Осы 5-ті 20 көбейтсек, 20. Екінші жоғарғы разряд 10, 12. 120 санын алдық. Демек, кейінгі ережелер қалаған санды 5 деген санды көбейтсек 0-ға. Бұл 0. Жол болса қалаған санды 4 деген санды 1-ге көбейтсек, бұл ал санның өзін жол болса 4 аласыз. Көбейту жана қошу амалын бөліштіру ережесі қарайбыз. Қандайдыр бір 12 деген санды алайлы. Қосып жана кемітейлі. 4-ке көбейтсек, бұл 12 көбейтілген 4 қошу кемітілі жана 8 көбейтілген 4. Жол болса 12-ні 4-ке көбейтсек 48, қошу кемітілген 32 сандар келіп шығады. Мұнда бөліштіру ережесінде ішіндегі санды 12-ні қашан сыртында санға көбейтеміз. Көріп тұрғандай 12 көбейтілген 4 жана
Keyingi ekинчи санды дагы кашанын сыртындагы санды көбөйтүп кашаны ачабыз. Демек кошу кемитилген 32 келип чыгат. Кийинки эрежелер боюнча 0-ду 0-го көбөйтсөң 0 болот, 1-ди 1-ге көбөйтсөң 1 болот. Каалагандай санды бөлсөң ал санды каалагандай санды 1-ге бөлсөң ал сандын өзүн аласың. Кандайдыр бир 2 санын бөлсөк 1-ге бул 2. Же болбосо каалагандай санды өзүнө бөлсөң, эгерде ал сан 0-го барабар болбосо, каалагандай 9 деген санды бөлсөк өзүнө 9-га бул 1. Демек, ошондой эле 0-ду санга бөлсөк, кандайдыр бир 0-ду бөлсөк 4-кө, анда 0 алабыз. Мында саныбыз 0-го барабар болбогон учурда ошондой эле санды 0-го бөлгөнгө болбойт. Кандай санды 0-го бөлгөнгө болбойт деген эрежени болот. Ал эми көбөйтүү жана бөлүү амалына болгон топтоштуруу эрежелери мисал катарында кандайдыр бир 12 санын көбөйтсөк 4-кө бөлсөк 4-кө бул барабар 12-ни бөлсөк 4-кө көбөйтсөк 4-кө 12 сан келип чыгат. Кийинки эреже боюнча кандайдыр бир 10 көбөйтүлгөн 2 бөлүнгөн 5 бул биринчи санды бөлөбүз үчүнчү санга. Үчүнчү санга бөлсөк экинчи санга көбөйтүп жазсак бул 4 келип чыгат. Ушул сыяктуу касиеттерге ээ сандар.